Учурда 3.558.503 шайлоочу тизмеге катталды. Ички миграцияга байланыштуу шайлоочу каттоодо турган жеринен шайлай албаса мамлекеттик каттоо кызматына кайрылууга тийиш. Жаранды нарызы Боршайкомго жиберилип, ага ылайык бүтүм чыгат. Маалым болгондой конституциялык мыйзамдын негизинде форма 2 ыкмасы аркылуу добуш берүү жоюлган. Азыр шайлоочуларыбыз сөзсүз түрдө каттоого туруу жолу менен шайлоо тизмесине кире алышат. Каттоо туруу жолдору бизде өкмөттүн токтому менен 86-токтом менен бекитилген. 5700 орунна өлкө аймагындагы бардык шайлоо тилкелерине жеткирилип, учурда автоматтык эсептегичтер бюллетенди борбордук сервердин кабыл алуусу боюнча тестирлөө иштери жүрүүдө. Жаңырган жылдын 10 январында Кыргыз эли президенттик тандоо менен бирге өлкөнүн башкаруу формасын аныктайт. Шайлоочунун биометрикалык маалыматы такталган соң 2 бюллетень берилет. Бюллетени не подходят друг другу, то есть урна, работающая для выборов президента, будет... Бюллетендер бири-бирине дал келбейт. Башкача айтканда, президенттик шайлоо үчүн берилген бюллетенде референдум үчүн коюлган урна кабыл албайт. Бюллетендер сырткы түзүлүшү менен да айырмаланат. Референдум үчүн колдонула турган баракчанын өңү көгүш түстө болот. Основываясь на конституционном законе, да, будут оснащаться другими цветами, чтобы они внешне отличались. В нашем случае это будет голубой цвет. Шайлоонун ачык айкын өтүүсүн камсыздоо максатында атайын координациялык ыкчам топтору иш алып барат. Топтун курамына Ички иштер министрлиги, Башкы прокуратура, Улуттук коопсуздук комитети жана Боршайкомдун кызматкерлери кирген. Учурда координациялык топко өгөт учурунда мыйзам бузгандар жөнүндө 15 арыз түшүп, аларга карата тиешелүү чаралар көрүлдү. Абсолютно по каждому из них проведено расследование, и по отдельным сейчас проводится досудебное расследование. Арыздардын ар бири тыкыр иликтенип, сотко чейинки өндүрүш иштери жүрүп жатат. Бүгүнкү күндө борбордук шайлоо комиссиясы укук коргоо органдары менен тыгыз кызматташууда. Шайлоо күнү мыйзам бузуу тууралуу арыз координациялык топко жеткирилсе, ыкчам чара көрүлөт. И по оперативному реагированию на нарушение избирательного законодательства и оперативному информированию граждан о случаях нарушения. 4 октябрда өткөн парламенттик шайлоодо добуш сатып алуу менен бийликке келүүнү самаган партиялар коомчулуктун нааразылыгын жаратып, жыйынтыгы элдик толкундоо менен аяктаганы маалым. Шайлоо процессин реформалоодо автоматтык эсептегичтердин борборлошкон тутуму киргизилген. Добуш берүүнүн жыйынтыгын эч ким бурмалай албайт. После внедрения новой избирательной модели 2015 жылы шайлоо системасында реформа жүргүзгөнбүз. Шайлоодо жеңишке жетүү, добуш берүүчүдөн көз каранды эле. Муну түшүнгөн айрым партиялар шайлоочуну баалуу товар катары баалады. 4 октябрда өткөн парламенттик шайлоодо бийликке келүү үчүн партиялар добуштарды сатып алганын билебиз. сказали, что каждый голос учтен. Мыйзамга ылайык жөнөкөй жарандардын добушун сатып алган талапкерге 180 миңден 220 миң сомго чейин айып салынат. Эгерде талапкер жакындардын добушун сатып алса, айып пул көлөмү 220-260 миң сомго жетип, 2,5 жылга чейин эркинен ажыратылат. Сайфудин Мурзаев, Нуркамил Асанов, Ала Тоо 24.